Салам достор, кайрадан эле кезектеги клип ляптардын чыгарылышы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда өтө кызыктуу кадрларды камтыган. Мен ушундай жөнөкөй жигит Алгаш достор, силер биздин каналга катталган, ошондой эле лайктарды жабырасыздар. Достор, дүйнөлүк деңгээлдеги кино улову же клиппи катасыз тартуу өтө оор. Жада калса Оскарга талапкер кинолор ляптын айынан сыйлыкка ээ болбой калган учурларда кездешет. Айтайын дегеним, биздин чыгарылыштар кыргыз клиптериндеги каталарды чукуп, аларды жамандоо эмес. Биринчиден бул кызыктуу, а экинчиден идеальный клиптерди тартууга өбөлгө болот. Мындайча айтканда, сапаттуу медиа продукттардын жаралуусуна бизден бир аз жардам. Алгачкы конок ырчылардын кара тоорусу, көп күйөрмандардын жүрөк оорусу, талант Алтымышка. Доско аттуу ырынын клиби мыкты, маанилүү, бирок бир кемчилиги менен. Клиптин экшн боевиктегидей жерине келгенде, бул жакты байкасаңар, пистолеттин баскычына сөмөйүн койгон эмес. Бирок тарс этип эле атып салды. Же милиционер байке оюнун күчү менен эле тапанчанын ичиндеги окту айдап жиберди. Калган жагынан сөз жок. Ал эми кийинки клип Ильяс Андаштан. Жөнөкөй жигит аттуу ырдын клибинде жөнөкөй эмес иштер менен алектенген жигиттер тууралуу. Клиптин башында байкасак, телефондогу видео монтаждан чапталганын көрсө болот. Ал эми бул жакта оператордун колу. Жалпысынан клип позитивдүү. Айрыкча удостоверениялар эле чөстөйт, Манас Назаркулов аттуу ырчыдан «Унут мени» деген ыр. Кайгылуу клип, кайгырып эми кыз эмне болот, атиги жигитчи деп жатып, бул жактагы операторду байкабай калсаңыз керек. Мерим Карыпова жана Талай Иманкулов аттуу ырчылардын аткаруусунда «Айтсаң боло» деген мыкты, өзгөчө улуу муунга жакчуу ыр. Клип дагы ата-энелерибиздин жаш кезиндеги мезгилди чагылдырат. Почти. Бул жеринде арткы планда заманбап эле кийинген эки эжени көрсөк болот. Же ошол кезде деле ушундай кийинишчүбү. Анан дагы пластикалык терезелер. Ал эми бул кадрда тарам кондиционер. Мен деле ойлогом чоң радио деп. Бирок жок, бул кондиционер. Ал эми эң кызыгы ушул момент. Кайрадан арткы план Lexus 330 же 300 ышкылып ал убакта жок машина. Ушул ляптарды буга чейин байкаган болсоңуз, комментарийге плюс деп жазыңыз. Баса. Эсиңиздерде болсо, буга чейинки чыгарылышта Нурлан Насиптин клиптериндеги ляптарды көрсөткөнбүз. Жакында эле ал клиптерди тарткан Эрнис Сыдыков позитивдүү маанайда реакция кылды. Тактап айтсак, ал Instagram баракчасына бөлүшүп, видеонун алдына ал каталарды өзү да байкаган эмес экенин жазган. Албетте комментарийлер да кетти ал видеонун астында. Ансыз болбойт да. Бирок кубандырганы комментарийлерде дагы негатив жок. Бүгүнкү чыгарылышта ушулар болду. Силерге видео жаккан болсо, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана ошондой эле подписка кылууну унутпаңыздар.